Эмне үчүн Кыргызстан атомдук бомба жасабайт? Кыргыз жеринде Дмитрий Менделеевдин таблицасындагы элементтердин баары бар. Керек болсо дүйнөнү титиреткен атомдук өзөктүк бомбанын өзөгү болгон уран дагы бар. Бирок эмнегедир уран өндүрбөйбүз. Эсиңиздеби 2019-жылы уран өндүрүү иши башталып, элдин катуу талабы менен кайра токтотулган. Жаман айтпай жакшы жок дейт. Атомдук бомбанын бизге кандай таасири бар? Биздин коопсуздугубуз үчүн баары жакшыбы же жогу жакшыбы? Бизден чоң мамлекеттер ушул бомбанын айынан зыян тартып, кээ бири коопсуздугун камсыздап келет. Уранды байытып, бомба жасоо гана эмес, аны кнопканы басып кое берүү этабы да өтө татаал. Бир кнопканы басуу менен старт берүүгө болбойт. Анын ачыкталбаган толгон сыры бар. Эгерде кокустан же атайылап Америка же Россия бири-бирине багыттап ондогон ракета жөнөтүп алчу болсо, аны кайра токтото албайт. Кайра артка кайтарган же болбосо отмена баскычы жок. Мындай айтканда, бастың кетти, артка жол жок. Эгер Америка адашуу менен кнопканы басып алчу болсо, Россиянын административдик аймагы талкаланып, андагы чечүүчү чиновниктер жок болуп калышы мүмкүн. Бирок Россияда СССР убагынан бери түшүндүрүп айтканда жатып өлгүчө атып өл функциясы иштейт. Анын аталышы система периметр, dead hand, түз которгондо кыргызча өлгөн кол. Бул система өчкөнбү жокпу азыр так белгисиз. Ал жөнүндө толтура ушагайын кеп бар. Анын иштөө жол жобосу мындай. Эгер Россия аймагына 100 атомдук бомба түшсө, туш тарапка орнотулган сенсорлор радиациянын өлчөмүн, жердин титирөөсүн, абанын кескин өзгөрүшүн байкайт. Бул менен атомдук бомба түшкөнүн аныктап, борборго өзөктүк бомбалоо болгону боюнча кабар берип, ага жооптук атака кылуу үчүн уруксат сигнал жөнөтөт. Эгерде президенттен, коргоо министринен, Генштабтан эч кандай аракет болбосо, анда система автоматтык түрдө душманга деп мээленген атомдук бомбаларды катар-катары менен кое берет. Ушул сыяктуу система башка мамлекетте жок дейсизби? Так ушундай болбосо да, аналогу сөзсүз бар. Кокустан же ойлонбостон чечим чыгарып, баскычты басып коюу менен жер бетинде ракеталар учуп, кыямат башталып кетиши ыктымал. Бири-бирин бомбаласа бомбалай берсин деп отуруп алууга болбойт. Анын таасири бүт жер планетасынын ар бир бурчуна жетет. Жөнөкөй эле мисал, мына бул Хиросимага ташталган Little Boy бомбасы. А бул Нагасакиге түшкөн Fat Man бомбасы. Бул болсо Советтер Союзу сыноодон өткөргөн Цар бомбасы. Эмне үчүн Цар, падыша деп аташкан? Аты айтып тургандай, жер планетасында сыноодон өткөн эң чоң, эң кубаттуу бомба. Бул бомбаны Америка атомдук бомбасын Хиросимага бир чети сыноо, бир чети Японияны багынып берүүгө аргасыз кылуу максатында таштагандан кийин жасалган. Бул менен Америка Японияны коркутуп гана эмес, союздаштарына сес көрсөтүп, тап берип койгон. Мындан кийин союздаштары Советтер Союзу, Улуу Британия жана Франция өз алдынча атомдук ишине катуу көңүл бурушкан. Советтер Союзу арадан 6 жыл өтүп, өзүнүн мына ушул Цар бомбасын сыноого даяр кылат. Бомба СССРдин түндүк тарабындагы жаңы жер аймагына алынып чыгып, Москва сааты боюнча 11:03-тө жерден 4000 метр бийиктикте сыналат. Бомба жарылганда, анын толкуну бомбаны таштап кайтып келе жаткан самолетту кулап кетчүдөй термелтип таштаган. Ошол учурда самолет ташталган жерден 39 километр алыста болгон. Бомбанын жарылуу бийиктиги же болбосо козгарынчасы 67 километр бийикке чыккан. Мына биздин жеңиш чокусу тобуз. А бул Цар бомбасынын козгарынчасы. Жарылгандан чыккан жарыкты 1000 километр аралыктан байкоого болгон. Мындайча айтканда, Баткендин көк ташында туруп, көлдүн жыргалаңындагы жарыкты байкоого мүмкүн болгон. Үстүндөгү шляпачасынын диаметри 95 километр, ылдыйкысы 70 километрге кеңейген. Аны 800 километр аралыктан көрүшкөн. Ошондо Ош менен Бишкекте аралыктагы жерден көрүнгөнүн элестете бериңиз. Бишкек-Ош жолу 750 километр. Жарылгандан абанын басымы Жаңы Зеландияда 3 жолу катталган. Ал эми абанын толкуну жер шарын 3 жолу айланып чыккан. Эпицентрден 780 километр алыстыктагы Диксон аймагындагы үйлөрдүн айнеги сынганы катталган. Радиоактивдүү булганыч 2 километр радиуска тараган. Мындай жыйынтык жөн гана сыноодон өткөндөн кийин болуп жатат. Эгерде согуштук максатта болгондо кандай болмок деп ойлойсуз? Мисалы ушул сыяктуу бомба түз
бизге жакын жерге келе жатса атып түшүрүү же абадан жок кылуу кыйынга турат. Мейли атканда да так өзүнө тийип, абада жарылган күндө да анын кесепети чоң болот. Мына ушундай бомбадан 4-5 биздей мамлекеттин кайсы шаары болбосун аны тып-тыйпыл жок кылат. Эмне үчүн көп салыштырып жатам? Себеби бомбанын кубатын билүү үчүн биз көрүп жүргөн нерселерге салыштырбасак, анын дараметин баалабай коюшубуз мүмкүн. Ушундай достор. Ошондуктан дүйнө эли өзөктүк бомба дегенде титиреп кетишет. Бул курал элин ойлобогон аңкоонун колуна тийчү болсо, бүттү дей бериңиз. Кайсы бир лидер өз амбициясын алдыга коюп, ойноп жаңылчу болсо, бир өзүн эле эмес, жер шарын кыйратат. Эми сар бомбасын сыноодон өткөргөндөн кийин эмне болду дебейсизби? Бул менен Советтер Союзу дүйнө элине ким экенин көргөзүп, от менен ойнобоону эскертет. Мындан кийин Америка термоядролук бомбанын кубатын көбөйтпөй, сыноолорду азайтып, акыры 1963 жылы Москвада өзөктүк бомбаны атмосферада, жер бетинде, суу алдында сыноодон өткөрбөө боюнча келишим түзүлүп, кол коюлган. Өзөктүк бомбанын саны бир убакта Советтер Союзунун өзүндө эле 40 000ге чейин жеткен. Азыр бул сан кыскарып, дүйнө боюнча орточо 12 500 штук бар. Бирок санда эмес сапатта дегендей, андан бери өзөктүк курал аябай өнүктү. Мурда самолет менен алып барып таштап койсо, азыр 3 жол менен бомбаны жеткирет. Биринчи, баллистикалык ракета. Учуна бомба байлап учат. Анын учуу ылдамдыгы аябай катуу болгондуктан 60 мүнөт аралыгында жер шарын бир айланып келип кое алат. Экинчи, бул суу астында жүргөн кемеден атылат. Ал керектүү жерге суу алдында сүзүп барып, ракетаны кое бере алат. Үчүнчү, самолет. Самолет менен ракетаны алып барат да, тиешелүү жерге жеткенде мээлеп таштап жиберет. Эгер тревога жалган болуп калса, анда ал бомбаны таштабастан кайра учуп келе берет. А жерден кое берген баллистикалык ракета да андай жок. Учту, кетти. Ракеталардын кайда орнотулганы 1963 жылкы келишимдин негизинде көбү ачыкталган. Мисалы, мына бул Американын ракеталары жайгашкан жер. Бул Россияныкы. Булардын баары интернеттеги ачык булактардан көрүүгө болот. Анткен менен согуштук сыр деген бар. Биз көрө алган жерде жөн эле макет же иллюстрация болушу да мүмкүн. Ошондуктан булардын баары иш жүзүндө колдонулат деп ишенүүгө болбойт. Ракетаны атып түшүргөнгө ПВО, противовоздушная оборона, кыргызча абадан жасалган чабуулдан коргонуу бар го деп айтышыңыз мүмкүн. Азыркы ракета аябай өнүккөндүктөн аны тосуп абадан атуу абдан татаал. Мына бул мисалды караңыз. Биринчи ракета учуп асманга чыгат. Бул жерде атып түшүрүү таптакыр мүмкүн эмес. Себеби атылган окту ок менен атып түшүрүү менен барабар болот. Андан учуп барып, ылдамдыгы азаят да, анан акырын мээленген чекитти көздөй төмөнгө багыт алат. Мына ушул жерден атып жок кылуу мүмкүн болот. Израилде жасалган темир калкан дегенди уксаңыз керек. Мына ушундай абадан коргоочу аппарат алдынан тосуп атып түшүрүү үчүн жерден ракета кое берет. Ракета жетип жардырарда бул 5-6 бөлүккө бөлүнүп кетет. Алардын бири жөн эле темир болсо, бири радарды адаштыруучу мини аппарат болуп, мындай айтканда ПВОнун башын айлантат. Аягында 3-4-өнү атып түшүрсө да, бомба байланган бири жетип келип түшөт да, радиусундагы ПВОну кошо ташталканын чыгарат. Мына ушул өзөктүк бомба байланган ракетаны ким кое бере алат? Ким старт берет? Американын президенти өзү жанында дайыма кошо алып жүргөн баштыгы бар. Ал баштыкта ошол ракетаны кое берүү жол жобосу эрежеси жазылган китепче жүрөт. Кайсыл убакта, кандай шартта керек болсо, баштыкты алат да, кааласа бирди, кааласа 10 өзөктүк бомбаны кое бере алат. Аны кое берүү үчүн президент Пентагонго сырдуу жашырылган кодун айтат. Ал да жооптук код айтат да, стартка уруксат берет. Бул иш 5 мүнөт аралыгында гана чечилет. Анан кетти. Ракетаны душман тосуп ал болот. Ал эми Россияда кандай? Россияда Америкадан өзгөчөлүгү кара баштыктын ичинде атакага жооп берүү үчүн гана чегет телефону жайгашкан. Ал бир гана ракетага жооп беретинде старт берет. Биринчи болуп атака кылбайт. Бул чемодан президентте, коргоо министринде, Генштабтын башчысында болот экен.
Эгер атака болчу болсо, чемоданды алат да жоопту басат. А жоопту эч ким баспаса, башында айткандай система периметр ишке кирет. Эскерте кетчү нерсе, жогоруда айтылгандардын баары ачык булактарда жазылган. Мен согуш сырын жайып же бирөөдөн алган жокмун. Чыныгы сыры таптакыр башкача болушу мүмкүн. Эгерде ушундай апаат болуп кетсе, эл эмне болот? Алгач тревога башталып, радио узилден, милициянын машинасынан, телефондон, телевизор, интернет бүт бардык үн чыккан жерден билдирүү таратылат. Ракетанын Америкадан жетип келүү убактысы болжол менен 30 минут. Бул убакыт аралыгында президент эмне кылат дейсиз? Жер астына кирип кетсе, кокустан бомбанын өзү туш келип калса, анда бүттү. Асманда жерге караганда коопсуз болот. Себеби өзөктүк бомбанын көпчүлүгү жерден 2 километр бийиктикте жарылат. Самолет учала турган аймакка жарылуу толкуну жакшы жете бербейт. Ошондуктан Америка, Россиянын жана башка кээ бир мамлекеттин асманда көп убакыт учуп жүрө алчу кыямат самолету бар. Алар учуп жүрүп буйрукту бере берет. А бизчи карапайым эл кантет? Советтер Союзу маалында бомбадан жашынчу жертөлө, кичи бункерлер болгон. Үйдү салып жатканда ушул жагын кошо ойлонуп салышкан. Россияда эгерде жолдо жүрсөңүз, метрого түшүп жашынууга да болот. Метродо жарык берчү батарея, керектүү дары-дармек, тамак аш сакталган. Бирок эгер бомбанын радиусу жакын болсо, бункер да, жертөлө да жардам бербейт. Мисалы бири-бири менен Кашмир үчүн тирешип турган Индия, Пакистан ортосунда чыр тутанып, Хиросимага ташталган бомбанын кубатынчалык 30 чакты бомба таштая турган болсо, ал жерде баары бүттү дей бериңиз. Жерди кара түтүн каптап, ресурс түгөнүп, ачкачылык жайылып, 2 миллиард адам жөн эле кырылып калат. Бул да эч нерсе эмес. Эң коркунучтуусу Америка менен Россия. Булар өзөктүк куралды колдонуу деңгээлине жетип калчу болсо, ракетаны союздаштарына кошо багытта учурат. Жүздөгөн ракета учуп багытына жетип жарылганда, биринчи асманга 1 километр ченде жарык тарайт. Анан күндүн бетиндей 6000 градус ысык абаны жарат. Ошонун алдында жерде эмне болсо баары күйүп күлгө айланат. Нур 8 километр аралыктагы жерге чейин жетип, радиусундагы адамдарды күйгүзүп таштайт. Анын артынан абанын толкуну келип, алдынан чыккандын баарын кыйратат. Эпицентрден канчалык алыстаса, ошончолук күчү да аз болот. Бул тегерегинде тирүү калуу мүмкүн. Бирок ушундай апаттан тирүү калып сыртка чыксаңыз да, жашоо токтоп калган болот. Туш тарапта жарылган бомбадан жер бетин ысык аба каптайт. Бир гана бомбадан эмес, күйгөн үйлөрдөн жердин табы көпкө чейин кайтпайт. Мындан чыккан түтүн атмосфераны каптап, жер бетин күндөн тосот. Isып турган жер заматта суук каптап, жерде өзөктүк бомбанын кышы келет. Мындай температурада дыйканчылык мында турсун, турган тамак ашты жегенге болбой калат. Буудай, күрүч сымал азыктарды өстүрүүнү көп жылга унутуп коюу керек болот. Өзөктүк бомба согушу көп жолу кыл учуна келип токтоп калган. Алардын бири 1983 жылы катталган. Ушул жылы космостогу Око спутниги Америкадан 5 өзөктүк бомба учуп келе жатканы боюнча сигнал берет. Иш кезегинде турган Станислав Петров жооптуу сокку урууга уруксат бериши керек болчу. Бирок эмне үчүн болгону 5, эмнеге 10 же 100 ракета эмес деп шектенип, бардык эрежени бузуп, тревоганы жаңылуу катары кабыл алып, кызыл баскычты баспай коет. Кийин ал спутник күндүн нуруна чагылып, сигналды ката бергени аныкталат. Спутникке чагылган күндүн нурунан эки чоң мамлекет чоң апаатка каптала жаздаган. Мына бул кокустук апааттан сактап калган киши Станислав Петров. Мындан кийин Америкага барып передачага катышып, газета журналга чыгып, Баатыр ордени менен сыйланган. Азыр океандын ары жагында, бери жагында өзөктүк бомбасын октоп коюп, бири-бирин аңдып турушат. Кокустук болуп кетпейт деп эч ким кепил боло албайт. Адам баласы ушундай апааттын алдында турганын билип туруп да, бул куралдан баш тарта албай турган абалга келип калган. Азыр жалпысынан 9 мамлекетте өзөктүк курал бар. Алар АКШ, Россия Федерациясы, Улуу Британия, Франция, Кытай, Индия, Израиль, Пакистан, Түндүк Корея.
Ошондой эле электр энергияны урандан алып, АЭС иштеткен дүйнөдө 32 мамлекет бар. АЭС бул электр энергия берген атомдук электростанция. Сүрөттө АЭС иштеткен мамлекеттердин тизмеси турат. Бул мамлекеттер АЭСти иштеткендиктен өзүнчө өзөктүк бомба жасап алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Бирок өзөктүк курал жасайм деп жасап коюу оңой иш эмес. Атомдук иштерди жөнгө салып, көзөмөлдөп турчу МАГАТЭ уюму бар. Эгерде АЭСти жамынып жашыруун өзөктүк бомба жасайм дейт турган болсо, анда туш тараптан санкция, чектөө киргизип, Ирандын акыбалына түшүрүп, же Түндүк Кореянын мисалында дүйнөдөн бөлүнүп калууга мажбур кылат. Бардык дүйнө алыптары менен келишип, уран ишин алып барган ченде да, кичи мамлекеттер үчүн ишти алып кетүү кыйын болот. Себеби уранды байытып, аны коопсуз сактоо ишине эбегейсиз чоң каражат, аябай кылдат, жоопкерчиликтүү мамиле талап кылынат. Кокустук кырсык болсо, анын кесепети көп жылга созулуп, радиациядан рак оорусун, майып төрөлүүнү жана башка ушул сыяктуу ооруларды көбөйтөт. Мына ушундай себептерден каражат болсо да, алып өлкөнү көзгө илбей, кокустук иштерге тобокел кылып, өзөктүк курал жасоого көп мамлекет даай албайт. Азыр дүйнөдө АЭС куруу, уран байытуу иши боюнча Россияга таандык Росатом эч кимди алдыга чыгарбай келет. Росатом мына бул өлкөлөргө АЭС куруп иш жүзүндө башкаруу менен бирге, мына бул мамлекеттерге АЭС куруу үчүн сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. АЭСти курат, башкарат жана ага ээлик кылат. Бул бир жагынан жакшы болгону менен кооптуу жагы да бар. Эгер мамлекеттик деңгээлде бир келишпестик болуп, АЭСтен Росатомдун адистери чыгып кетишсе, АЭСти токтотпой улантып иштете албай, мурунку кылымдагы Чернобыль окуясы кайталанып калышы мүмкүн. АЭС бул өзүнчө тема. Эми 9 өзөктүк куралчан мамлекеттердин шеринесине 10-чу болуп кошула ала турган мамлекеттерди санап кетели. Түштүк Корея, Япония, Тайвань, Украина, Түркия, Египет, Сауд Арабиясы, Иран, Бразилия. Буларда каражат, ресурс керек болсо АЭС да бар. Аскердик жактан да артта эмес. Алыскы аралыкка учкан баллистикалык ракеталары, танктары, аткылоочу учактары баары бар. Жөн гана өзөктүк бомбаны жасап, аны ракетанын учуна байлап койсо гана болгону. Дүйнө алыптары менен ич ара соода менен азырынча өзөктүк куралчан болууга тырышпай турушат. Эгерде керек болуп калса, билим жактан да, каражат жактан да жасап коюуга даремети жетет. Биз булардан өз амбициясын гана көздөбөй, жер планетасынын келечегин ойлосо экен деп тилейбиз. Достор, эгер биздин эмгекти лайкка татыйт деп эсептесеңиз, бизге колдоо көрсөтө кетиңиз. Жөп-жөнөкөй лайк басып, өз оюңузду комментарийге жазып койгонуңуз бизге чоң дем күч берет. Биз ордуна актуалдуу темаларды сапаттуу иликтеп, бат-баттан чыгарып турабыз. Асманыбыз ачык, келечегибиз кең болсун. Көргөнүңүзгө чоң рахмат.